Учурда Москва районунда дыйкан фермерлер түшүмүн жыйнап, азыркы учурда ушу күзгү жумуштарга даярдык көрүп турган учуру. Түшүм жыйналган жерге азыр суга суу жүрүп, эми жакында ушул жерге ным топтолгондон кийин кайра айдап себүү жумуштары жүрүп атат. Андан сырткары ушу Москва районундагы каналдарды, арыктарды ремонттоо иштери дагы улантылып жаткан кез. Аталган райондун фермерлери түшүм жыйналган жерлерди тазалап, реттеп, учурда ным топтоо максатында сугат иштери менен талбай эмгектенип жатышат. Ным жетишерлик топтолгон соң күзгү айдап себүү иштери башталат. Мындай аракет түшүмдүн мол болушуна шарт түзөт дешет дыйкандар. Айдаганга, андан кийинки урожайга дагы ным топтоо болуп эсептелет. Жыйынтыгы абдан жакшы. Күзүндө сепкенде бат өсүп чыгат. Жазкыга да нымдуулук болот. Нымдуулук менен жазкы биринчи эмеге урожайыңызга жакшы болот. Бул жерде Сокулук участкасында 4,5 мың гектар Сокулук дарыясынан алабыз. Көп жылдар бою керектүү каражаттар ченелүү болуп, каналдар, арыктар тазаланбай, сугат суулар чоң жоготууларга учурап, камыш куурайларды тазалоо иштери аксап келген. Сугат суунун жоготууларына камыш куурайлар баскан жерлер өтө катуу кесепетин тийгизген. Акыркы жылдары башкы көңүл суу жоготууларынын башкы себепчиси болгон ушул кесепеттерден арылуу иштери учурда биринчи орунда. Бул капиталдык оңдоо иштери жүрүп жатат. Азыркы күндө мына механикалык чисткалар кылып атабыз. Кудай буйрса бетонго дайындап атабыз. Республикалык бюджеттен ошол жерге каражат каралган. Бул ушул Пайдуновский каналдан 2 айыл өкмөтү камсыз болот суу менен. Петровский айыл өкмөтү, Первомайский айыл өкмөтү. Азыркы күндө ушу тазалоо иштерин кылып атабыз. Колдо болгон бардык техникаларыбызды толук ремонттон өткөрүп, талаа жумуштарына мамлекет талап кылган даярдык иштерин көрүшүбүз керек. Жыл бою суу каналдарынын бир кыйла жерлерин тазалап, оңдоо иштерин жүргүзүп баштадык дешет адистер. Бүгүнкү күндө бизге Москва районуна республикалык бюджеттен 13,5 миллион бөлүнгөн. Ошонун биз где-то бир 70%-ын жумушун аткарып койдук. Азыркы убакта мына дыйкандарга суу берип атабыз ным топтоо иштерине. Ар бир каналдарды кичине жаап, ушундай ремонт иштерин жүргүзүп атабыз. Кудайым буйруса ушул сентябрдын аягына, октябрдын бир 15-20 чейин капиталдык оңдоо иштерин баарын бүтүргөнгө биз уже аракет кылабыз. Быйыл 5 километр жер чакырым бетондоо иштерин кылабыз. Андан тышкары где-то 12 километр механическа жумуштарыбыз бар. Ошолордун баарын буйруса эмдиги 2024-жылга дайындыктар көрүп баштайбыз буйруса. Эс алууну билбеген суу чарба жумушчулары өз иштерин абийирдүүлүк менен аткарып жатышат. Бардык шарттар түзүлгөн. Эми өзүбүз эмнеге жөндөмдүү экенибизди көрсөтүү гана калды. Тиешелүү деген жумуштардын баарын мерчемдеп алганбыз дешет. Сталбек Абдыраев, Руслан Бариненко, ЛТР каналы Чүй облусу.